никени мамлекеттик түрдө каттоо зарыл. Себеби дегенде эки түгөй үй бүлө куруп атканда мамлекеттик каттаган күндөн баштап алардын бирин-бирине милдеттери болот жана укуктары жаралат. Башкача айтканда, укугу менен кошо бирин-бирине милдеттери да жаралат да. Бул учурда мамлекеттик катталган никени мамлекет өзүнө аны кантип айтсам, аны коргоого кепилдик алат да. Маселен, экөөнүн ортосундагы мамилени кийин эгер ажырашууга келгенде мамлекет сотко кайрылууга мүмкүнчүлүгү болот. Сотко кайрылып укугун коргоого мүмкүнчүлүгү болот да. Ал эми катталбаган нике сотко кайрылууга укугу жаралбай калат. Андан тышкары ал түгөйлөрдөн төрөлгөн балдардын укугу жаралат. Эгер мамлекеттик түрдө катталган никеден төрөлгөн балдар, алар укуктуу болот, укук пайда болот аларда. Ошону менен бирге ата-эненин балдарга карата милдети жаралат. Ошондой эле чоңоюп калган балдардын карып калган ата-энелеринин астында да милдеттери болот да. Ошонун баары мамлекет коргоого кепилдик болот да. Ошол артыкчылык ошондо. Жарандар, түгөйлөр никесин каттоо үчүн, мамлекеттик түрдө каттоо үчүн жарандык абалдын актыларын каттоо органдарына кайрылыш керек. Буга башкача айтканда шаар ичинде, Бишкек шаарында калкты тейлөө борборлордун ичинде жайгашкан. Ошону менен бирге шаардын ичинде биздин Бишкек шаарынын бакыт өргөөсүнө кайрылса болот. Ал эми райондук жаак бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Ал эми жаак бөлүмдөрү жок же жайгашпаган жерлер болот, айылдар. Ал жерлерге айыл өкмөтүнө кайрылса болот. Ошол жерлерге кайрылып мамлекеттик түрдө никесин каттаса болот. Никени мамлекеттик каттоого 18 жаштан баштап жарандар катталат. Ал эми 17 жашка чыккан жаран никегин каттайм десе, анда кошумча жашаган жери боюнча райондук администрация же болбосо айыл өкмөтү уруксат кагазын бериш керек. Ошол уруксат кагаздын негизинде 17 жашарлык жарандардан арыз кабыл алууга мүмкүн. Никени мамлекеттик каттоо үчүн эң биринчиден өздүгүн тастыктаган документ керек. Бул биздин жарандар үчүн ID, паспорттору керек. Андан тышкары эгер жарандардын бирөөсү же экөөсү мурун никеде турган болсо, анда мурунку никеси бузулгандыгы тууралуу күбөлүктөр керек. Болду. Андан тышкары эгер бала чакалуу болсо же боюндар болсо, дагы балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк керек. Боюнда бар болсо, эгер анда боюнда бар деген медициналык справкасы керек. Нике күбөлүгүн алуу биздин Кыргыз Республикасы боюнча ар кайсыл территория ар кандай болушу мүмкүн. Эң биринчиден бул жөнөкөй түрдө болот. Жөнөкөй түрдө бул бүгүнкү күндө күбөлүктүн наркы жана банктын комиссиясы менен кошо биригип 57 сом турат. Райондук жаак бөлүмдөрүндө башка тариф болот. Бишкек шаарынын бакыт өргөөсүнүн ичинде бизде салтанаттуу түрдө өткөрүүгө мүмкүн. Күбөлүктүн наркы менен, банктын комиссиясы менен жана кызматтын наркы менен бүгүнкү күндө 1842 сом. Андан тышкары Бишкек шаарынын ичинде жаак бөлүмүнөн сырткары, мисалы ресторанда болобу, же бир паркта болобу, же үйүндө болобу, ошол жака дагы никени каттоо мүмкүнчүлүгү бар. Анын
кызматтын баасы менен күбөлүктүн наркы менен жана банктын комиссиясы менен биригип 4090 сом түшөт. Нарктар жыл сайын өзгөрүп турушу мүмкүн. Күбөлүктүн баасына жараша жана ошо кызматтагы жыл сайын кайра эсептелинип, кайра жыл сайын өзгөрүшү мүмкүн. Өзү мамлекеттик каттоо нике түгөйлөр арыз жазган күндөн баштап 1 айдан кийин катталыш керек. Ал эми өзгөчө учурлар болот. Бул жубайы боюнда бар болсо, жана түгөйлөрдүн ортосунда чогуу баласы бар болсо, анда 1 айлык убакыт берилбейт. Жарандар каалаган күнүндө никесин каттаса болот. Жок. Бүгүнкү күндө бизде мыйзамдын ылайык интернет аркылуу берүүгө мүмкүн эмес. Никеге турууга арызды экөө чогуу жаак бөлүмдөрүндө экөө чогуу келиши керек да. Ал милдеттүү түрдө. Ал эми каттаган күнгө дагы сөзсүз түрдө экөө чогуу келип катталып, колдорун коюп кетиш керек. Эгер түгөйлөрдүн бирөөсү келүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, арыз берүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, экөөнүн бирөөсү башка жактан, чет жактан өзүнчө арыз берсе болот. Ал арыздагы колу нотариалдык түрдө тастыкталыш керек да. Ошол арызы менен экинчи түгөйдүн бирөөсү өзү келип, ал арызы менен кошо, ал дагы өзүнүн арызын берип, экөөнүн арызын каттаса болот да, кабыл алса болот. Бирок дайындалган күнгө, бул 1 айдан кийинки убакытта дайындалат. Дайындалган күнкүгө түгөйлөрдүн экөө чогуу келүүсү зарыл. Милдеттүү түрдө келиш керек. Эгер Кыргыз Республикасынын жараны менен башка мамлекеттин жараны никесин каттагысы келсе, ал үчүн башка мамлекеттин жараны кошумча маалым катталып келиш керек. Ал өзүнүн жашаган жери боюнча, өзүнүн мамлекетинде башка никеге катталбагандыгы тууралуу маалым кат алып келиш керек да. Эгерде КМШ өлкөлөрүнүн жараны болсо, ал справка легализациясыз эле кабыл алынат. Ал эми башка мамлекеттин жараны болсо, бизде Гаагская конвенция деген конвенциябыз бар. Ошого биздин мамлекетте кошулган. Ошол конвенция кирген мамлекеттерден келсе, ал апостиль коюлган болуш керек ал маалыматка. Же болбосо легализациядан өтүш керек. Биздин мыйзам, үй бүлөлүк кодекс бир адам эки башка никеге турууга мүмкүндүк берилбейт.